ушул жерде бир чоң маселе дагы бул макалаларды чыгарууда сиздерди бир мындай сунуш кылып кетем, өзүңүздөр да жакшы билесиздер. Макала жазып жатканда азыркы учурда бизге көптөгөн сырттан сунуштар келип атат да, мага жөнөт, акчасын берсең макалаңды чыгарып берем деген атайын сунуштар келип атат да. Аларды англис тилинде predatory journals деп коет. Жолукун жырткыч журналдар. Алар эмне деген? Жырткыч журналдар, алар өздөрүнүн сапаттуу деле, жакшы деле, абройлуу журнал эмес, эптеп акча кылыш үчүн калп деле мындай искусственный жанагы цитируемосту имитировать этип чыгарып пайда болгон журналдар. Алар Кыргызстанда аларды биз тергеп, эртелетип коммерциялык журналдар деп коебуз да. Коммерциялык журналдар дегенде бул көбүрөөк мыйзам ченемдүү болуп калат экен. Акча берсең чыгарат деген. Бирок башта аны коммерческий дебейт, ал жырткыч журналдар деп аты менен айтат. Себеби алар бирок жерден өзүнчө баягы сиздерге биз ринс дейбиз, фокус дейбиз, көрүнүп кирип алышат дагы жанагы список. Анан макалаңыз чыккандан кийин ашкера болуп, кайрадан адамдар көп уят болуп калат да. Бул журналдар бар. Булар дайыма акча сурайт. $500, $300, $1000 акча сурайт. Экинчисинен тез арада чыгат. 1 жыл, 1,5 жылда эмес, алар сиздерге айтат, 1 айда, 2 жумада, 1 айда чыгарып берем деп туруп, тез арада чыгарып беришет. Ошондой журнал болсо бир аз ойлонуп, анан кийин жөнөтүшүңүздөр керек. Дагы бир ошондой өзгөчөлүгү, бул журналдардын сиз жөнөткөндө ар бир санына 100дөн, 200дөн чыгара берет, себеби максаты көбүрөөк акча жасоо. Дагы бир эң маанилүү өзгөчөлүгү, ал журналдарга эч кандай рецензия болбойт. Макалаңызды жөнөтсөңүз, куду ошо бойдон чыгарып коет. Эмне макала болсо дагы. Демек, бул журналистер журналдардан этият болуңуздар, коллегалар. Жок, сиз баягы улантып берейинби? Участники деген доноштур ылдыйган коллегалар, бул ушул жерде журналдардын ар кандай журналдардын баасы, канча күнөттө чыгарып беребиз деген ушундай маалыматтар келет. Анан бул журналдар кандай болот? Өтө ошол журналдардын бирөөсү деген актын ачасы дагы ылдыйында урматтуу Дүйшөн агай, бүттүңүзбү? Жок, угулуп атамбы, слайдын көрүнүп атам, текшерип атам. Слайдыңыз көрүнүп атат агай, уланта бериңиз. Нормально. Эң негизги түзүлдөө методдорго али келе элекмин, ултырасыздар. Себеби мындай өтө ага тезирээк өтө берейин. Мына ушул сүрөттөгүдөй бул жана хищник журналдар дайыма бизге электрондук почтабызга келет. Ошолордун колуна түшүп, бекер акчаңыздар күйүп кетпесин, коллегалар. Ал эми антиплагиат системасы дагы аябай жакшы. Бул 2011-жылы банк аркылуу киргизилди да, бул ар кандай диссертацияларды экспертиза кылабыз деген. Максаты жакшы. Эч ким уурдап башка бирөөнүн эмгегин чыгарбаш керек, андай болбош керек. Бирок ошону менин өзүм көз карашым менен бул антиплагиат менен кармоо, бул маселенин өзөгү менен эмес, маселенин жыйынтыгы менен, менен күрөшүү дейм. Эмне акыркы сөзүмө белгилегендей көңүл бургаңыздар, антиплагиат сиздин диссертацияңызды же макаланы колго түшүрүп кармаардан алдын, биз ошол аспиранттарга, докторанттарга жана жаштарга илимий изилдөөнү жүргүзүүнү көрүп үйрөтүшүбүз керек. Публикация жасоо. Бул жерде болсо изилдөө усулдары боюнча өзүңүздүн ызыңызды ачып калыңыз. Агай, микрофонуңузду жандырып алың. Ишеке угулбай калдым. Дүйшөн агай, звук өчүп калды, үнүңүз угулбай калды. Азыр мени чогуу өчүрүп коюшту окшойт тиги жактан. Угулуп атабы, алло? Угулуп атат, айта бериңиз. Угулуп атат, агай, айта бериңиз. Алло? Угултат, агай. Аягына чейин чыдап коюңуздар эми. Илимий изилдөө дегенде аспирантураларда мурда азыр өзгөрүп жатат, бирок илгертен баштап Советтер Союзунда аспирантураларда Маркстын, Лениндин философиясын, анан англис тилди, чет тилди эптеп-септеп окутат элек. Бирок илимий изилдөөнүн усулдары деген сабак дээрлик жок болчу да. Жакындан бери кирди ушул илимий изилдөөнүн усулдары деген. Бирок анын дагы пайыздык эсеп менен айылганда өтө аз санда. Муну чет өлкөлүк жакшы абройлуу окуучулардын керек болсо окуу программанын 30%-на чейин илимий изилдөө деген курстар, сабактар окутулат. Мен лекциямдын акырында сиздерге Кайрат Молдашев деген
bir Ilimpoz, Жаш Илимпоздун орусча которулган Жакшынакай илим изилдөө деген китебин сиздерге белек кылып берем. Ал электрондук формасы бар. Анын акырында мен өзүмдүн илим изилдөө усулдары деген курсумдун негизги эмесин баягы скелетин деп коелу, ошону көргөзүп кетем. Сабактарда биз эмнеге көңүл бурабыз? Биздин аспиранттар, биздин магистрант, PhD докторанттар биздин сабактан кийин эмнени өздөштүрүш керек? Бул баса белгилеп кетейин, өздөрүнүн темасын тандап алганга чейин алар изилдөө менен тааныш болуш керек. Эми кийинкини караңыздар. Изилдөө деген эмне? Эмне үчүн изилдөө жүргүзөт жана кантип изилдөө жүргүзөт деген үч теманын алкагында тез сүйлөйүн. Изилдөө бул негизинен оңой сөз менен айтканда суроо коюп туруп, суроого жооптуу маалыматты издеп, ошол суроого жоопту издеп табуу. Эң жана жөнөкөй эмеси бул аныктамасы. Эмне үчүн жүргүзөбүз? 3-4 максатын койдум. Дагы сиздер башка максаты бар деп айтсаңыздар болот, бирок негизги 3-4 максаты булар. Биринчисинен илимге салым кошуу. Экинчиден ошол болуп жаткан жагдайды өнүктүрүп оңдоо. Үчүнчүдөн ар кандай дискуссия, саясат дискуссияларга мындай подпитка деп коебуз. Аларга маалымат берип, адамдардын ой жүгүртүсүн өзгөртүүгө таасир берүү. Акыркысы бир огор көйгөйлүү маселеге адамдардын көңүлүн буруп, ошол маселени дагы чечүүгө салым кошуу. Şu 4 негизги максаты бар. Парадигмаларына мен көп токтолбойм. Бул парадигмаларда негизинен тез токтолуп кетсем, бул баарыңыз эмне үчүн парадигманы биринчи айтып өтүш керек изилдөөдө. Сиздин кандай изилдөө жүргүзгөнүңүз, сиздин кайсыл парадигмадан турганыңыздан байланыштуу да. Эгер сиз позитивизм парадигмасында болсоңуз, сиздин изилдөөңүз жалаң эксперименттер менен, анкета жана строго эмелер менен болот да, статистика жана башка менен. Постпозитивисттер болсо, ошол эле анкеталар жүргүзөт, эксперимент жүргүзөт, бирок дагы булар структуралык интервьюларда кошуп коюшат. Критикалык теориядан жактоочулары булар болсо диалектический, жанагы бир көйгөйлүү маселе бар, бул социалдык маселе бар, ушуну чечишин керек деп изилдегендер. Ал эми акыркысы болсо конструктивисттер, булар болсо диалектический изилдөө жүргүзгөндөр. Мен муну жердеги көп эле токтолбостон, муну бир мисал менен гана түшүндүрүп кетейин. Кийин эгер суроо болсо мен өзүм да жооп беришке аракет кылайын. 4 парадигманын бир балыктын жанында балыкчы менен балыктын болгон мамилеси жөнүндө айтайын. Позитивисттер, булар позитивисттер сууга түшпөйт, балыкты сырттан байкап турат. Эгер сууга түшсө, алар балыктын жашоосуна, эки жака жылып жүрүүсүнө таасир берип коем. Мен сыртта турушум керек, балыкка аралашпашым керек деп туруп, позитивист болуп туруп изилдейт булар. Ал эми постпозитивист балыкчы болсо, ал акырын карап байкап турат дагы, ошол эле учурда балыктарды топтоп деп коелу, эми мындай метафорически айтып атам мен. Алар менен фокус группа же болбосо выборка кылып туруп интервью жүргүзүп коет. Критикалык теорияда болсо, балыкчы сууга кирет дагы, балыктардын жанына барып, ай силер аябай ылай сууда жүрөсүңөр го, ден соолуңар эмне болду, могу жака жүрүпсүңөр болбойбу деп туруп балыктар менен маек курат экен. Акыркысы конструктивизм болсо, ал дагы сууга түшөт дагы, балыктардын жанында жүрүп, чогуу сүзүп, алар менен маек куруп, ошентип изилдөө жүргүзөт деп туруп элестетип коелу. 4 парадигмадагы изилдөөчү изилдөөнү 4 түрдүү жүргүзүп калышы мүмкүн. Азыр эми өзүңүздөр ойлонуп айтышыңыздар мүмкүн эле. Азыр мен сиздерге уруксат берип сүйлөңүздөр десем дагы мен микрофонумду жоготуп койбойн, ошого тез уланта берейин. Кайсыл ушул парадигма сизге жакыныраак, өзүңүздөр чечим чыгарып жазып отуруңуздар. Сиздин изилдөөңүз кайсы парадигмага жакын болушу мүмкүн жана эмне үчүн? Азыр эми мен сиздерге азыр ушул тапшырманы берейин. 6 могу жерде 6 этапты көрүп атасыздар. 6 этапты, изилдөөнүн 6 этабын мен атайын баш аламан кылып туруп аралаштырып салдым. Эгер сиздер ойлонуп туруп, биринчи этабы эмне, экинчи этабы эмне, акыркы этабы эмне деп туруп бир өзүңүздөр иретке түшүрүңүздөр. Анан кийин бир аз кичине 2-3 мүнөт маек кылабыз. Сиздерге 2 мүнөт убакыт берейин. Ушуну номерунан белгилеп коюңуздарчы. Эмнеден башталыш керек, эмне экинчи болуш керек жана үчүнчү. Суроо түшүнүктүүбү? Инструкция. Түшүнүктүү агай, бирок биз кантип белгилейбиз? Өзүңүздөр эле мынтип жазып, өзүңүздөргө ручкаңыз менен жазып отуруңуздар. 1 мынау, 2 мынау, 3 мынау деп өзүңүздөр жазып отуруңуздар. Бул жака эмес. Ушул изилдөөнүн мындай өзүнчө этабы болуш керек да, бирөөсүнөн кийин башкасы, башкасынан кийин башкасы өзү мындай последовательность болуш керек, Деятельность научно-исследовательская этапна, да, ошонун этабын постепенно коюп коебуз, агай? Ооба, постепенно эмне биринчи болуш керек изилдөөдө, экинчи эмне, үчүнчү деп туруп. Ана эми анда мен бир экөөңүздөргө уруксат берейинчи, ушул жерден эки мугалимден, эки коллегадан сурайлычы. Гүлжамал эже өзүңүз ошол жердеги адамдар кол көтөрөбү же тиги жака жазып атышабы, кана айтып коюшсунчу. Биринчи эмнеден башталыш керек?
Элнура. Hı? Кимиңиздер айтасыздар, урматтуу аспиранттар? Рухсат этесизби, Гүлжамал эже, я попробую. Да. Сүйүт айта бер. Нужно попробовать. Да. Да, Сүйүт. Убакыт үнөмдөңүздөр текес. Азыркы учурда Каныша Хамитовна менен как раз ушул темалар боюнча сабак өтүп аттык элек акыркы мына күндөрү. Ошондо менин түшүнүгүм боюнча биринчи пункттан мы должны цель исследования определить. Макул, биринчи, макул, экинчи. Экинчиси проблему Үчүнчү. выявить. Какую проблему будем? Хорошо, Дальше үчүнчү. анализ, интерпретация данных предмета исследования, объекта исследования. Эжеке кое турасыз, башка бирөөдөн сурайын, ушул жерде бир аз түрмө болуп калды. Башка бирөөдөн. Себеби азыр угуп алып, ушундай болот экен деп калышпасын биздин коллегалар. Макул. Башка бирөөңүздөр айтыңыздарчы. Мен айтып койсом болобу? Макул, атыңызды айтып, кыска тез. Нуркасым Аркабаев. Биринчи выявление проблемы исследования, Эң соңу. андан кийин обзор литература, Эң соңу. андан кийин ошо литературалардан сбор данных, Определение цели. и определение цели исследования, анан обзор, сбор данных, андан кийин анализ и интерпретация данных. Акырында отчет и оценка исследования. Эң соңу. Мына коллегалар биринчи проблеманы аныктап алабыз. Эмне деген проблеманын тегерегинде изилдөө жүргүзөм. Анан адабиятты талдайбыз. Азыркы агайга чоң рахмат, эжекеге да аракет кылган чоң рахмат. Ушунча адамдардын көзүнчө эме кылып коркпостон чыгып айттыңыздар. Эмне үчүн адабиятты экинчи коюп атабыз? Кимиңиздер айтасыздар? Кыска айтыңыздар. Адабият экинчи болуш керек. Эмне үчүн? Адабиятты талдоо. Это одна причина, но не основная. Это изучение. Если ранее были какие-то исследования по этой проблеме, нам есть на что опираться. Вот отлично. Да, литературный обзор делается для того, чтобы выявить, что было сделано и что не было Ранее, еще сделано. И как мы... На ранние исследования, ошондон дальше шаги предпринимать. Айбай сон. Анан максатты аныктап алабыз. Максатыбыз адабиятты талдабасак, максатыбыз келип чыкпайт. Анан маалыматты топтойбуз, ар кандай инструменттер менен кийинчерээк айтабыз. Аны анализ кылабыз, анан отчет жазабыз. Бирок карап көрсөңүздөр, ушул жерде адабиятты талдоо дегенде экинчи этап менен бүтүп калбайт. Мен мындай жаңылыш түшүнүп берип койбойн. Адабиятты талдоо экинчи этапта болот. Бирок ал кийинчерээк анализ кылып атканда дагы адабиятка сөзсүз кайра келесиздер. Менин тапканым адабият менен окшош бекен же башкача экен. Адабиятка эмне деген салым кошуптам деп туруп кайрадан дагы кайра келебиз. Балким Кыргызстанда мындай башкача үйрөтсө керек, бул эл аралык тажрыйбада ушинтип окутабыз биз. Ар бир этабына мен токтолбой эле коеюн. Менин слайдтарым болот, сиздерге келе калуучулар үчүн кийинчерээк жөнөтүп коебуз. Ар бир этабын кыскача таанышып аласыздар. Эми изилдөөнүн эки негизги түрү бар. Аны мен көп деле токтолбойм. Эки түрү болгондо эксперимент түрү бар. Анан эксперимент болбогон түрү бар. Эксперимент түрү бул атайын жанагы контролдук эмени, лабораторный условияны түзүп, контролируемый жанагы эмени тандап алып, жана аны менен кое X жана Y деген экөөнү салыштырып, анан бир интервенция мындай өзгөрүү киргизсек, экөөнүн болгон тиешесин аныктап, жыйынтыгын чыгаруу атайын бул өтө жакшы методдордун бирөөсү. Бирок эксперимент бул жалгыз эле метод эмес, баарыңыздар билесиздер. Эксперимент болбогон методдорго кайсылар кирет? Бул опрос, интервью, тарыхый изилдөө, же болбосо вторичный анализ данных, бирөө жарым статистикалык изилдөө жүргүзсөң, ошону отуруп алып изилдесеңиздер, анда ушуну ушуга окшогон көптөгөн эксперимент жок эле изилдөөлөр дагы бар. Азыр эми мынау сандык жана сапаттык изилдөөлөргө көп токтолбой эле коеюн. Эми негизинен айырмасы ушул экөөнүн жанагы позитивист менен постпозитивисттер көбүнчө сандык изилдөө жүргүзөт. Ал эми интерпретивист менен же болбосо жанагы конструктивист менен теориянын немеси жактоочулары бул көбүнчө сапаттык изилдөө жүргүзөт. Буларга көп токтолбой эле коеюн. Негизинен мага эң жаккан акыркы учурда ортодогу мына mixed methods деген аябай жагып атат. Себеби mixed methods деген бул смешанный. Сиздер сандыктагы, сапаттыктагы. Себеби эки методдо өтө күчтүү болгону менен экөөнүн да кемчилиги бар да. Сандык методдо сиз чакан гана топ менен сүйлөшүп атасыздар да, выборка менен. Анан маселенин тереңине бара албай, жок, кечирип коесуздар. Сандыкта көп адамдар менен сүйлөп маек курасыздар, анкета кыласыздар дагы, маселенин тереңине бара албай каласыздар.
Ал эми сапаттык да болсо аз эле сандагы топ менен маселе курасыздар, интервью кыласыздардагы маселенин тереңине барасыздар. Бирок мындай акыбат болбой калат да. Ошон үчүн эң акыркы учурда көптөгөн илимпоздор mixed method, смешанный методду көбүрөөк колдонуп атышат. Ал эми теманы кайдан табабыз? Кантип табабыз эми? Теманы азыр кантип табабыз десе, мен илгерки өзүм окуган учурда эстеп атам да, илгери теманы тандаш үчүн, эгер сиздер жанагы бакалавриат программасын окуган болсоңуздар, кафедранын жанында тизмеси жазылып коет эле. Ошодон барып туруп, мисалы үчүн ошодон бирөөсүн тандап алат эле, дипломдук ишти жазам деп туруп. Анан аспирантурада мен азыр кандай экенин билбейм, теманы кантип тандаш керек экенин. Бирок биздин докторантурада PhD'де мындай кылабыз. Биздин докторанттар 1 жыл окушат. 1 жыл окугандан кийин жанагы окуу учурунда атайын метод исследование сабакта алар research proposal деп коюлат, жанагы изилдөөнүн долбоорун жазат, ошондо темасын аныктайт дагы. Аны дагы жанагы жетекчи менен 1 жылдан кийин жетекчи бөлүнүп берилгенде жетекчи экөө аябай катуу талкуулашып, ошол темада калалыбы же башка темада калалыбы деп туруп ошол темага келишет. Бул жерде кандай өзгөчөлүк болуп атат? Теманы жетекчи өзүнүн чөнтөгүнөн бербейт. Кээ бирде мындай аспиранттар келип калат мага, агай бир тема берсеңиз деп туруп. Тема жетекчинин чөнтөгүндө болбойт. Тема ошол изилдөөчүнүн өзүнүн кызыккан темасы болуш керек. Ал ошол кызыкып, ошол темага чын дили менен берилген тема болуш керек. Теманы изилдеген тапканда дагы бул темалар жөнүндө сөз болгондо мындай кылабыз да. Мындай теманы бул жалпы темадан бул проблема изилдөөнүн проблемасына барабыз да, максатын аныктап, анан конкреттүү бир изилдөөнүн суроосун так коюп алышыбыз керек, коллегалар. Бул жерде мынау карасаңыздар, бул мен ушул былтыркы жылдын октябрынан баштап декабрга чейин окуткан сабагымда бир мисал келтиргелдим да, ушул азыркы мен айткан нерсени жакшыраак жеткизип бериш үчүн. Темага дистанционный обучение деген болсом, азыр эми ошол учурдагы тема деп коелу, азыр буну өзгөртүшүм мүмкүн да. Тема, изилдөөнүн темасы дистанционный обучение, проблемасы ошол дистанциялык окуу программасында студенттердин жетишпегендиги, аздыгы болуп атат. Максаты эмне үчүн студенттер аз жазылып дистанционный обучениеге катышпай атат, ошону аныкташым керек. Ал эми изилдөөнүн суроосу студенттердин дистанциялык окууга болгон табити, кызыгуусу жана эмне деген факторлор аларга жолтоо болуп атат, жана пайда берип атат деген ушул мен изилдөөнүн темасын, изилдөөнүн суроосун коюп атам да. Ушундай кылып туруп, жалпы темадан мен конкреттүү суроого келип калдым. Эми кайдан келебиз? Кантип биз изилдейбиз? Кайдан алабыз теманы, жакшы теманы? Жакшы тема жетекчинин чөнтөгүндө болбойт деп кайрадан айткам. Ошондуктан ойлонобуз да, бул тема азыркы учурда эң көйгөйлүү актуалдуу маселе кандай болуп атат? Массалык маалымат каражаттары эмне деген маселелерди талкуулап атышат? Мамлекеттин ушул жөнүндө саясаты кандай болуп атат? Ошондой эле журналдардан окусак, кайсы теманы эме кылыш үчүн, тандаш үчүн. Ошондой эле сиздер мындай жетекчи менен сүйлөшкөндө дагы жетекчи ушул теманы изилдесе болот, мына теманы изилдесе болбойт деп сиздерге кеңешим берет. Бул жерде мен 1-2 тапшырмам бар эле. Убактыңыздарды экономдоп, буну жөн эле слайд менен жөнөтүп коем, сиздерден сурабайм азыр. Эми суроонун, изилдөөнүн суроосу деген эң өзгөчө маанилүү да. Изилдөөнүн суроосу жакшы болбосо, изилдөө жакшы болбой чаржайып болуп калат. Бул изилдөөнүн суроосун так анык коюп алганда, анан изилдөө мындай шаар жүрүп кетиши мүмкүн да. Бул мына жерде караңыздар. Изилдөөнүн суроосу кандай болуш керек? Алар анык болуш керек, түшүнүктүү болуш керек, анан анын үстүнөн изилдөө жүргүзө ала турган болушубуз керек. Ошол биздин сурообуздун теория менен да байланышы болуш керек. Эгер 2-3 суроо болсо, бири-бири менен да байланышы болуш керек да. Анан биздин сурообуздун негизинде мен илимге салым кошо аламбы, кичинекей болсо да деп ойлоно турган суроо болуш керек. Акыркысында темаңыз өтө эле жар жайы жалпы эмес, же өтө эле узкий эмес, мындай изилдөө жүргүзө турган тема болуш керек. Ал эми муну экөөнү өткөзүп жиберейин. Маалымат топтоо. Баары угулуп атабы, урматтуу коллегалар? Угулуп атат. Угултат. Маалымат топтоо дегенде маалымат топтоо дегенде маалымат топтоого чейин мен выборканы айтышым керек эле, выборканы айтпай эле койдум. Кийинки жолукканда да айтарбыз. Выборка жүргүзүүдө выборка деген ошол биздин респонденттер. Алардын саны канча болуш керек? Канча адам менен анкета кылышым керек? Эгер мен анкета эмес, жалгыз интервью менен жүргүзсөм, канча адам болуш керек деген өзүнчө теориялары бар. Ошолорду жакшы түшүнүп туруп, анан ошого обоснование кылыш керек. Себеби кийин защита учурунда бирөөлөр сиздердин эмеңизди ушул выборкаңыздагы сурашы мүмкүн да, кантип эле сен выборкаң менен ушундай эмени таап алдың депчи. Анан маалымат топтогондо интервью болобу, опрос болобу, байкоо жүргүзүү болобу, фокус группалык экспериментти ушул инструменттердин жардамы менен биз маалымат топтойбуз. Азыр эми ошолордун баарына токтолууга бүгүн убакыт мүмкүнчүлүк жок. Бирөөсүнө гана кыскача токтолоюн, анан бир ушул интервью суроолорунан бир мисал менен аярына чыгарам. Интервью бул эң изилдөөчүлөрдүн
Dünya жүзү боюнча изилдөөчүлөрдүн эң көп колдонгон инструменти. Кыргызстанда көбүнчө журналисттер гана интервью кылып калат, бирок ушул биздин илимпоздордагы көбүрөөк изилдөөчү интервью жүргүзүп аябай жакшы болот эле. Мен кээ бир жакшы агайларыбызды билем, этнографтар. Алар интервьюну аябай көп колдонушат. Бирок интервьюну жалгыз эле этнограф эмес, башка бардык тармак, педагогика болобу, социология болобу, бардыгы интервьюну мыкты өздөштүрүп алса, аябай жакшы жыйынтык берет да. Бирок интервью деген бул көрүнгөн эле отуруп колуна диктофон алса эле интервью жүргүзө бербейт. Бунун дагы өзүнчө чеберчилик талап кылган жагдайлары бар. Мен ошонун баарына токтоло албайм бүгүн. Бир 2-3 гана токтолоюн. Бирөөсү кайда интервью жүргүзүш керек. Интервью жүргүзүш үчүн негизги бир принциптердин бирөөсү бул ыңгайлуу жана тынч жер болуш керек. Ыңгайлуу сиз үчүн, бирок сизден дагы маанилүүрөөк респондент үчүн эң ыңгайлуу жер болуш керек. Анан тынч жер болуш керек. Ага сиздерге эч ким жолтоо болбош керек. Себеби изилдөөдө бир этика маселеси бар, конфиденциальность и анонимность дегенде. Эгер сиздер адамдар ал жака бул жака өтө турган жерде отуруп алсаңыздар, анан да сиздердин ошол интервью берип жаткан адамыңыздын мындай идентификациясы ачык болуп калат, ашкере болуп калат, аны жашыра албай каласыздар. Мен докторанттарыман сурап калам да, кээ биркилер магистранттарыман эң удобный жер болуш керек. Ал сиздин изилдөөңүз эч кимге зыян болбош керек, эч кимден коркпош керек. Кайсы жерде уюштурасың десем, мен бир-эки магистрантым жазып коюптур жанагы эме долбооруначы. Мен мектепте эмес, мектептен сырткары кафеге алып барып, ошол жерде интервью алам, мен респондентпен дептир. Эмне үчүн десем, менимче ошол жер аябай тынч жана уютный, эч ким жолтоо болбойт дейт. Анан мен ага жооп жазып койдум. Ал сенин пикириң, ал сенин оюң. Сен ошону респонденттин өзүнөн сура. Балким ал кафеде кайрадан коркор. Балким ал кыз келин болсо анын күйөөсү урушар. Ошондуктан респонденттин өзүнөн сураш керек, кайсы жерде интервью жүргүзөм деп туруп. Анан дагы эгер мугалим менен интервью алып алсак, же болбосо университеттеги декандын кабинети бош болуп, декандын кабинетине кире койсок, анда дагы эң ыңгайлуу, эң жакшы жагдай болбой калат. Себеби декандын кабинетине киргенде ар бир окутуучу башкача сезимде болот. Ошону да эске алып койсок. Эң негизгиси ошолордуна токтолдук. Жана ал жерде аудиозаписке эч ким жолтоо болбош керек. Интервью жүргүзгөндө дагы бир нерселер, бул пункттарга көңүл буруп коелу, урматтуу коллегалар, кесиптештер. Интервью адам суроо бериш керек. Ошол учурда утуру респондентти карап тиктеп туруш керек. Ошол учурда аудиого запись кылып атат, анан дептерге да жазып атат. Көрдүңүздөрбү? Бир учурда 5-6 нерселер менен алек болуп атасыздар. Анан кийинки суроону да ойлоп атасыздар. Анан укпай деп баягы суроо жаза берсеңиздер, анда респондент дагы кызыгып кетип калат. Ошондуктан аябай үйрөнүш керек. Интервью кийинки суроону, бул суроого жооп берип койгон болсо, кийин кайсы суроону берейин, баардыгын алып барыш керек. Анан дагы эгер запись кылганы уруксат бербей койсо эмне кыласыздар? Запись, эгер сиздер интервьюга уруксат сурадыңыздар да, жөн эле бекитип, диктофонду чөнтөгкө салып алып туруп запись кылганга болбойт. Интервьюда сиз респонденттен сурап атасыздар да, этика боюнчачы. Мен ушул запись кылам, себеби мен үлгүрүп кеткен баардыгын жазганы, ушул записти кийинчерээк барып алып туруп, кайрадан угуп, анализ кылышым керек деп туруп, сиздер респонденттен сурадыңыздар да. Бирок сизден респондент уруксат бербей койду. Жок, жазбай эле койчу. Ооз экиле эме деди да. Ушуга эмне кыласыздар? Ушундай жооп болуп калса. Кимде кандай ой бар? Өзгөчө аспиранттар гана? Тетрадька эмелерди ключевые слова жазып калыш керек деп ойлойм. Өтө сонун. Ошого дептерге тез жазганды үйрөнүңүздөр. Жана ключевой сөздөрдү кыска жазганды үйрөнүңүздөр. Бирок бир жаман жагы, тез жазсаңыз дагы өтө кызыктуу, маанилүү сөздөрдү мындай эсте калбай калат да, тез жаза албай каласыз. Ошого мен респондентке барып түшүндүрүшкө аракет кылат элем. Бул сиздин интервьюну мен эч кимге көргөзбөйм. Кепилдик берем, бекитип коюп компьютерге парол коюп коем. Аны коркпоңуз деп туруп ишендирип алып, ынатып алып, анан кийин жазышка аракет кылам. Эгер такыр эле болбосо, анда алардын укугун сыйлап туруп, мен дептерге тез жазганды үйрөнөм. Дагы бир нерсе. Интервью алып атканда угуш керек экен, кайра угуш керек экен. Мен ушу студенттериме айтам, сиздердин кийин транскрипт алып келгендечи, мен баардык студенттер менен барып алып чогуу интервьюсуна катыша албайм. Бирок мага алып келгенде бир транскриптен көргөзчү дейм. Интервьюнун жана жазылган эмесин, үлгүсүн. Көргөзгөндө жанагы суроолорго караганда жооптор абдан көп, жанагы бай, ар кандай сөздөргө мындай бай болсо, анда аябай жакшы болгон экен. Сен өзүң эле сүйлөй бербей, респонденттерди сүйлөткөн экенсиң, ошого жакшы суроо берген экенсиң деп туруп мактайм. Анан бир маселе бар. Эгер сиздин респондент темадан чыгып эле талаалап кетсе, кээде ушундай болот да.
кээде бирөө баардыгыбыз деп тема деле сүйлөй бербейбиз. О талаалап алыска кетип калды, бир 5 мүнөт сүйлөп койду. Ошондо эмне кыласыздар? Кантип кайра алып келесиздер? Мен ойлойм жумшак сүйлөп токтотуп туруп бир аз анан кайрадан напомнить, наверное. Абдан туура. Эч качан сиз туура эмес сүйлөп атасыз, сиз талаалап кеттиңиз деп айтсак ал капа болуп калат, Ошондуктан жумшак сүйлөп рахмат деп, анан башкача суроону өзгөртүп, кайра өзүнүн интервьюн угуна алып келсек болот. Анан дайым эле кээде ушул кайра эле жазган суроолорду карай бербестен интервью суроолорун жаттап койгонубуз жакшы. Мындай башыбызда да болсун, бул жакта бир көз таштап коебуз, бирок баягы өзүбүз билген ирети менен суроону бере беребиз. Анан урматтуу кесип эмоцияны контролдошубуз керек. Өзгөчө негативный. Же болбосо баягы жоопко жараша бакыр болбосом капа болсок, ал адамга да таасир берип коебуз да. Ошон үчүн мындай мүмкүн болушунча эме кылып эмоцияны мындай нейтральный кармашка аракет кылыш керек. Себеби бир нерсе сүйүнүп кетсек, жана балык кармагандай сүйүнүп кетсек, баягы интервью берип аткан адам дагы мындай жөн сүйлөп карап калганда, чото мен кызыксыз айтып атат окшойм деп туруп, сизге ушул дагы сүйүнүп деп туруп, сиздин ошо реакцияңыз анын жооп бергенине анын дагы бирөө убакты дагы дайыма чувствовать этип туруш керек. Дагы ошол учурда жанагы отложите ваши преждевременные выводы дегенде өтө алдын ала кээ бирде жыйынтык чыгарып коет да, кээ бир эмелер илимпоздор алдын ала жыйынтык чыгарып туруп, жыйынтык чыгарганыбыз биздин маалымат топтообузга жолтоо болот да. Ошондуктан жыйынтыгыңыздарды кое туруп, ошол маалыматты топтоп, анан жыйынтыкка келиш керек дейм да. Бул менен белгиленди караңыздарчы. Ушуну мен аягым бир мисал, эки мисалды келтирип да бүтүрөм. Бул респондент кээде туура эмес сүйлөп койду дейли. Сиздин пикириңиз боюнча туура эмес сүйлөп койгон болсо, туура эмес фактын айткан болсо, туура эмес нерсе айткан болсо, аны ошол жерде оңдобоңуздар. Ошол жерде өзүңүздөрдүн билимиңизди көрсөтүп, жок сен туура эмес нерсе айттың деп туруп. Себеби интервью ал илимпоздун билимин көрсөтө турган момент эмес. Интервью учурунда биз маалыматты топтошубуз керек негизинен. Албетте баягы башкача суроо берип, ошону тактап алсак болот, бирок респондентти каттасын таап, анын ордуна коюш туура эмес болот. Акыркы эмелеримде жанагы интервьюнун суроолору кандай болуш керек? Интервьюнун суроолору жанагы интервью учурунда кээде мен ушул жаш илимпоздорго эме кылам, сунуш кылам. Алар мындай акылдуу суроолордон түзгүсү келет да. Акылдуу суроо жөнөкөй болот. Жөнөкөй суроону түзгөнү аракет кылыш керек. Анан дагы ооба же жок деген жооп бере турган суроолорду түзбөш керек. Дагы бир маселе 3, 4, 5, 6 суроону бир коюп туруп, анан кийин кайсысын каалаганыңа жооп бергин деген дагы максат. Бир суроо берип, жооп алып, бир суроо берип, жооп алганы жакшы. Анан наводящий вопрос, жетелөөчү суроолорду берүү туура эмес. Мага ушу бир мисал бериңиздерчи, эки мисалбы. Жетелөөчү суроо кандай болушу мүмкүн? Кайсы тармактан болсо да бере бериңиздер. Кайсы суроо жетелөөчү суроо болушу мүмкүн? Жетелөөчү суроого мисал бериңиздерчи. Сизге өзүңүздүн жумушуңуз жагабы деген суроо да, например. Жок, ал суроо атасыз. Жетелөөчү суроону ушуну жетелөөчү суроо кылайынбы? Сиздин жумушуңуз аябай жакшы, ошо жөнүндө айтып бериңиз. Көрдүңүзбү? Сиз андын жарым жообун жооп берип коюп атасыз. Сурабайлы аны ага мынтип наводящий жетелеп коюп атасыз да, ошондой суроо берилбесин. Мына мисалы мен азыр 2 мисал, 3 мисал келтирем, бирок аны эч жакка чыгарбаңыздар. Себеби бул башка мурдагы сөзүнүн бир мамлекетинен мага чогуу изилдөө жүргүзөбүз деген 1-2 илимпоз чыгып калды эле. Алардын суроолорун көрсөм, мындай өтө эле мындай мен кошулбай турган изилдөө экен да. Мен ачыгын айткан жокмун, ал учурда мындай изилдөө эмебиз дагы долбоор. Мен мындай изилдөөгө катышпайт элем. Суроолорун мен берейин азыр. Окуңуздарчы өзүңүздөр. Окуп, анан ушул суроодо эмне проблема бар экенин айтып бересиздер мага. Бул жерде выбор жок, агай. Бул жерде сразу утверждение кетип атат. Эмне деген утверждение? Советское образование было самым лучшим деп бул жерде уже утверждать этип атат. И ушудан бизге
выбор кылгыла деп атат да. Как вы думаете? Кандашым, сиздин атыңыз ким болот? Исмаилова Фатима. Батима, абдан жакшы. Бул жерде суроо өзү эле жооп берип коюп атат. Сиз жалгыз гана мактанып, макул болуп коюшуңуз керек. Ошол эле суроолордун дагы бирөөсү, мынаны караңыздар. Считаете ли вы, что советское образование было политехническим? Если да, в чем, на ваш взгляд, этот принцип проявлялся? Если нет, то почему его считают таким? Дагы бирөөсү. Считаете ли вы, что сейчас возможно вернуть советскую систему образования со всеми ее положительными чертами, или такая система не жизнеспособна при текущих условиях? Вот это. Бул суроолорду карап көрсөңүздөр, мындай, эми мен өзүм Советтер Союзунда окуганмын, окуумду бүтүп иштегенмин. Мен өзүм дагы мындай изилдөөгө катышкым келбейт. Эмне үчүн? Я считаю такое исследование, билесиздер, мен кантип айтат элем буну. Это исследование, ностальгическое исследование. Уже заранее мы знаем, что советское образование было самым лучшим, и поэтому все респонденты должны соглашаться. Андан көрөк, ушул эле суроону башкача кылып берет элем мен. Советтер Союзунун билим берүү системасынын эң жакшы жактары кайсыл болгон? Эң начар жактары кайсыл болгон? Кайсыл жактарын алып келсе болот эле. Ошол суроолорду түзсөк, анда сизге эч проблема кыла албайт. Акырында, урматтуу коллегалар, илимий публикация жасоо абдан маанилүү. Өзгөчө Кыргызстанда билимге салым кошуубуз керек. Биздин макалалар жөн эле жанагы полкаларда чаң басып турбаш керек. Бирөөлөр окуш керек. Ошону эртең мен мындай дагы вебинарымда айтып өтөм. Публикация жасоодо дагы эмне үчүн жана индекс Хирша же болбосо импакт факторду киргизген? Себеби жөн эле адамдар публикация кылгандан кийин анан чаңга койбосун. Ошону бирөөлөр окусун деп туруп ошондой элементтерин киргизген да. Бирок коллегалар, илимий публикация чыгаруу үчүн баарыбыз изилдөө усулдарын мыкты билишибиз керек. Аны изилдөө жүргүзгөн мыкты адистерди окутуусу зарыл. Акыркы сөзүм кайрадан башынан баштап биринчи дагы айткан элем, күчтүү изилдөө болбосо, күчтүү публикация болбойт. Мен бир эки мамлекеттерге барганда, алар менен сүйлөшүп калсам, мурдагы союз мамлекеттерине. Ал жердеги илимпоздор айтат, "Кел чогуу публикация кылалы" дейт. Мен аларга айттым, "Биринчи изилдөө кылбайлыбы" десем, алар кызык айтат да, "Изилдөө кылбай эле публикация кылалы" дейт. Мен ошондой нерсени мен эме кылат элем. Эгер сизде өтө жакшы изилдөө көп болсо, көптөгөн публикацияңыз болот. Эгер изилдөөңүз жок болсо, публикацияңыз күчтүү болбой калат деп туруп ушул жерде точка коём. Суроолор болсо жооп беришке аракет кылайын. Рахмат. Дүйшөн Алиевич, абдан маанилүү, мазмундуу баяндамаңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Абдан көп материалдарды аз убакытта жеткиздиңиз. Мен суроону өзүм баштайын, андан кийин биздин окумуштууларыбызда, аспиранттарыбызда суроолор аябай көп болуш керек. Өзгөчө аспиранттарга мүмкүнчүлүктү көбүрөөк берели. Урматтуу вебинардын катышуучулары, эгер сурооңуздар болсо кол көтөрсөңүздөр. Менин биринчи суроом мындай. Дүйшөн Алиевич, сиз мына азыр ошмунун бүтүрүүчүсүз, өзүңүз ошол союз мезгилинде билим алдыңыз, андан кийин чет өлкөдө окудуңуз, Борбордук Азия, Түштүк Азиянын, Евразиянын мамлекеттеринин билим берүүсүн абдан жакшы изилдедиңиз. Ошол багыттагы бир топ иш аракеттерди камтыган ошол долбоорлорду дагы ишке ашырдыңыз. Эми азыр ошол постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен биринчи болуп ошол дүйнөлүк илим системасына өтүп бара жаткан дейбизби, эми так өттү деп айтканыбыз балким этирээк болор. Өтүп аткан ушу Казакстанда иштеп жатасыз. Мына ошондогу өзүңүздүн пикирлериңиз кандай эле? Мына мисалы үчүн Россия азыр деле турат, мындай ушул аспирантура баардыгын параллельно алып кетип атат. Сиздердеги илим критерийлери кандай? Сиздин оюңуз боюнча? Мына менчи Кыргызстан менен Казакстандын азыр мына өзүңүз жарыялаганда көрдүк, көп критерийлери окшош экен макала чыгаруу жагынан. Өзүңүз ушу кайсыл маселеде көбүрөөк чектелген деп эсептейт элеңиз эки өлкөнү салыштырганда? Бул бир. Экинчиси, азыр мына мен башында айтып кеттим, жакшы, албетте жакшы эмгек, жакшы системага, мыкты системага жарыкка чыгыш үчүн ал мыкты талаптарды аткарып, ошол мыкты публикация болуш керек да. Айрыкча мына Web of Science менен Scopus эмгектерди жарыкка чыгарууда негизги талаптар жөнүндө дагы сиздерде тажрыйба бар, өзүңүздүн мына 40тан ашуун макалаңыз жарык көрүп туруп, мына ошолор боюнча дагы бөлүшө кетсеңиз. Рахмат. Макул. Мен башында да айтып өттүм эле, муруксат этсеңиздер, экинчи суроого убакытты экономдоп, экинчи суроого эртеңки вебинарымдын дарегинде берип коюшат, ошол жерде жооп берейин. Себеби мен өзгөчө сурандым эле. Бүгүнкү темабыз публикация жөнүндө азыраак болсун.
публикацияга чейинки жакшы изилдөө кылып алсак, анан ошонун кийинкисинде этап өзүнүн этап бар да. Биринчи изилдөө жүрүш керек, анан публикация. Эртеңки вебинар ошо темада болсун. Ал эми Казакстанда эмне өзгөрүүлөр болуп атат, эмне алдыга жылуу же болбосо үзүлүштөр болуп атат. Бул жакта дагы мен кыйла аралашып жүрөм. Казакстанда дагы мындай алдыга кеткен жакшы жактары дагы бар, анан проблемалар деле бар. Бирок алдыга кеткендердин мен бирөөсү ушул эме деп эсептейт элем. Бул жакта коркпостон эле мындай алдыга чыгынып туруп, PhD системасын киргизип алышты. Эми бизде Кыргызстанда азырынча мындай Россияга окшоп эки ара болуп турабыз. Бизде жанагы стратегия развития дагы мисалы үчүн магистратурага чейин алып келип туруп, анан магистратурадан кийин анан эки тарап кетип атабыз да. PhD деле боло берет, анан аспирантура деле боло берет. Балким боло береттир. Бирок эртең Кокустан Россияга азырынча өтпөйт. Эгер Кокустан Россия өтсө, Кыргызстанда эртеси өтөт деген да пикир бар да. Ошол системага. Себеби Россиядан башка көп эле мамлекеттер ушул эл аралык системага, бул Американын эмес, Англиянын эмес, дүйнөлүк системага өтүп атат да, ошол 3 этаптуу жанагы PhD-гечи. Эми ал талашып, мен менен бул жерде көп талаша турган агайлар болушу мүмкүн, ал темасын козгой эле коеюн. Бирок кантсе дагы сапаттуу жагын айтканда, ушул мен көбүрөөк басым жасайын, макул аспиранттар боюнча Кыргызстанда кала берсин. Бирок ошол эле аспирантурада өтө сапаттуу түрдө улутабы же жүзүлүп калдыкпы? Улутат, сүйлөй бериңиз, улутат. Ошол сапат аспирантурада 30%га чейин изилдөөнүн методу деген сабактар кирсе, аны сабактарды дагы өзү изилдөө жүргүзгөн агайлар окутса, Казакстанда ушул тарапта бир аз иштер болуп туруп, жанагы атайын чет өлкөлүк адистер менен да байланышып, окуу программасына окуу методдор деген сабактар да кирип атат. Анан жанагы бул жакта баягы эмеде слайдтан көргөзүп койдум го. Казакстанда публикациялардын саны кескин түрдө өтө секирик жасап, аябай жакшы болуп атат. Бир башка Борбордук Азия мамлекеттерине караганда чет өлкөдөн аябай аракет кылып публикация кылып атышат. Арасында аябай жакшы абройлуу журналга чыгаргандары көп, бирок көпчүлүгү жанагы фиктивный коммерческий хищный журналдарга чыгаргандары да көп маселе болуп атат. Канча деген акча Казакстандагы аспиранттар, докторанттардын акчасы бекер чет өлкөгө чыгып кетип атат да, көйгөйлүү маселе ушундай болуп атат. Бирок жакшы жагы адамдар аракет кылып ушу эмени илимге салым кошуш керек экен. Эгер чет өлкөгө макала чыкканда кээде ойлоп каласың да, бизде эмне айырмасы бар? Чет өлкөнүн макаласында, журналдарында атайын талаптары бар. Макалаңызда методологиясы болуш керек. Жакшына мындай талаптарга жараша макала жазыш керек деп. Ошондой нерселерди биздин жергиликтүү журналдарга жайылтышыбыз керек да. Жергиликтүү журналдарда дагы бир нерсени жайылтышыбыз керек. Жанагы коллегиальный слепое рецензирование. Редактор өзү рецензия кылбай, адистер рецензия кылса, ошондо дагы макалалар сапаттуу чыгып, биз жалаңында чет өлкөдөн чыгарабыз дебестен, Кыргызстандын өзүндөгү абройлуу журналдарга чыгарып алат да. Кыргызстанда журналдар ошол абройлуу болуп туруп, жогорку сапаттагы качестводагы эме макалалар чыкса деген сөздөн токтоп турайын. Дагы суроолор болсо жооп бериңиз. Рахмат чоң. Сурооңуздар болсо кол көтөрсөңүздөр. Же бере бериңиздер, эгерде микрофондоруңуздарда үн берилген болсо бере бериңиздер. Кимде суроо бар? Барын ачып кое бериңиз эми. Да, урмат агай. Сурооңуздар болсо бере бериңиздер. Бере бериңиздер. Агай, мен берсем болобу? Агай, угулутабы жакшы эле? Мен төмөнгүдөй суроом бар эле да, азыр ушул изилдөө багытында эң престиждүү изилдөө кайсы багытта болуп атат? Мисалы үчүн азыр Казакстанда ошол эң престиждүү изилдөө, эң алдыга жылып аткан изилдөө кайсы багытта, ошол боюнча айтып койсоңуз. Макул. Өзү бул маселе дагы мындай дүйнөдөгү ар кандай изилдөө тармагына байланыштуу. Мисалы үчүн жана Impact Factor же Rinsk окшогон журналдарда дагы жанагы Hirsch индекс Hirsch скопустары жогору болгон. Бул эмеге багытка байланыштуу. Бул суроого Казакстанда дагы жалаң жанагы техника илимдери же болбосо медицина, нанотехнология ушул тармактар аябай популярный болуп туруп, ал жакта макалаңыз өтө жогорку жанагы эме бал менен скопуска кире алат да, ушул багытта. Рахмат. Сурооңуздар болсо Жөн агай, саламатсызбы? Саламат. Сакал Ибраимова. Дагы бир жолу сизге рахмат айткым келип турат. Бүгүн уюштурган бизге биз үчүн айтып берип аткан маалыматтарыңыз жөнүндө. Мен сиздин макалаңызды окудум эле, жана review жөнүндө, жанагы слепое рецензированиеди азыр айтып өтпөдүңүзбү? Ошол жана Казакстандын тажрыйбасын жазыпсыз да, ошо хищнический журналдарга публикация болгондон кандай элдер мындайча айтканда страдают, что ушундай деп. Менимче Кыргызстанда азыр ошол жүрүп башталды. Себеби бизде азыр талаптар ошондой коюлуп жатат. Web of Science неме Scopus платформаларына чыгарыш керек. Elsevier,
эми ошол хищнический журналдарга чыгарбоонун жолдорун сиз кандай деп ойлойсуз? Анан азыр өзүңүз айттыңыз, слепое жана лицензирование боюнча. Ошону Кыргызстанда насколько это возможно? И ошол боюнча адистерден турган слепой рецензент, то есть независимый рецензент, да, эми мындай сөзмөн сөз колдоп койдум окшойт. Ошол боюнча кандай деген оюңуз бар? Мисалы Казакстанда уже көптөн бери келип жатат экен, биз айтып атабыз. Ошону айтсаңыз. Макул. Сайкал эжеке баары бир мени кайра ушул темага алып келдиңиздер. Публикация бүгүн аябай актуалдуу болгонуна байланыштуу кайра алып келдиңиздер. Слепое рецензирование дегенден баштайын. Анан биринчи сурооңузду мен жазбай калдым эле, кайрадан эстетип коебуз. Слепое рецензирование же болбосо сиз айткандай бул независимый рецензирование деген бул мен өзү 2009-жылы изилдөө жүргүзгөмүн. Кыргызстанда, Тажикстанда тилекке каршы бир гана жогорку окуу жайда Алатоо, Бишкектеги Алатоо университетинде гана журнал бар экен. Ушул атайын peer review, blind review киргизилген, бирок ал жерде негизинен туркиялык же чет өлкөлүк гана илимпоздор чыгарып калды да макалаларын. Биздин илимпоздор ал жерге кыйналып чыгаргандан көрө мен 3 макаланы башка жергиликтүү эле журналга чыгарам деп чыгарат окшойт дейм да. Бул эмне пайдасы бар? Буну алып келиштичи. Буну алып келүү менен биз жана редакторду өзүн жанагы жоопкерчилигин эме кылабыз да, жанагы кээде ойлоп көрсөңүз, Сайкал эжеке, сиз журнал ачкан болсоңуз, бир күчтүү аксакал агай жаман макала жөнөтүп койгон болсо, сиз ал агай капа болот, урушат, ошон үчүн атын үчүн чыгарып коесуз да. Бирок слепой болгондо ал агай ким болобу, эжеке болобу, кетпестер. Мына рецензия 3 адамга жөнөттүм эле, ошолордун жыйынтыгынан чыкпай калды. Мына жерде нолдо эткенсиз. Жөн эле жыйынтык чыгарып. 4 эме жыйынтык чыгарылат. Биринчи түшөнүп калды. Оңдоо, үчүнчүсү көбүрөөк оңдоо, кабыл албай койду. Ошону жыйынтык чыгарасыз. Бирок Кыргызстанда болобу болбойбу дегениңизди мен мындай кылат элем да. Бир тармактагы адистерге дагы жөнөтсө болот. Анан мисалы үчүн жалгыз эле Ошмуда эмес, Кыргызстан боюнча тааныйсыздар өзүңүздүн тармактагы социологдорду. Бир социолог жазган болсо, сиз ошол макалаңызды Ысык көлдөн болобу, Бишкектен Казакстан бир адистерге жөнөтсөңүз, алардын аттарында экөө двойное это слепое деп коет. Кийин ким рецензия кылганда ишпейт, ал эми рецензия жасаган адам ким ага комментарий бергенин билбейт. Ошондой аябай жакшы болот эле, бирок Кыргызстанга ушуну киргизсек баары бир хотя бы 1-2 окуу жайларда киргизип ушуну ишке алып барсак, анан бактан ушул слепой рецензиябыз бар журналга чыгарсак, анан көбүрөөк балл берилет десе жакшы болобу дейм да, Сайкал эже. Рахмат ага. Себеби количествода болуп атат азырчы, мисалы докторантураны бүтүш үчүн сөзсүз 7 макала чыгар. Ал жерде сиз жана айтып өттүңүз, илимий изилдөөнүн алган натыйжасын да жазыш керек. Илимий изилдөө мисалы 1 айда 2 айда бүтпөйт, ал жок дегенде 2 жыл созулат. Притест, посттест өткөрүш керек, анализ, жана анализ менен жүргүзүү. Бул өтө оор иш да. Анан биздин азыр 7 макала деп, 7 макаланы чыгарыш үчүн ал деген канча жылдар керек. Анан чындыгында бул эме бизге дагы кичине тоскоол болуп атат деп ойлойм да. Андан көрө чын эле импакт фактору жогору болгон, мисалы жакшы журналдарда 1-2 жакшы макаланы чындыгында изилдөө, полевая работа жүрүп, полевой жумуштун негизинде чыгарылган, чындыгында результаты жакшы болгон чыгарылса, менимче буга ссылка да көп болот, импакт фактор да көбөйөт, эме индекс Хирша ошол эле окумуштун көбөйөт деп ойлойм да. Эң сонун айттыңыз. Себеби Казакстанда ушундай болуп атат. Докторантура программасы 3 жыл. Биринчи жылы сиз айткандай курстарды окуйт, экинчи жылы эптеп изилдөө жүргүзөт, үчүнчү жылы коргоого чыгат. Кайсыл учурда ал изилдөө жүргүзүш керек? Изилдөө жүргүзгөн туура айтасыз, 1 жыл, 1,5 жыл изилдөөгө кетет. Ал эми бул жердеги кээ бир аспиранттарыбыз үчүн өтө жаңылык болушу мүмкүн. Жакшы, абройлуу, сапаттуу журналга макала чыгаруу кеминде 1 жыл, көбүнчө 1,5 жыл. Керек болсо 2 жыл кетет. Эмнеге? Сиз макаланы жөнөткөндө редактор кабыл алынгандан баштап сенин макалаң чыкты дегенге чейин 1,5 жыл убакыт өтөт. Кайсыл процедура? Жанагы редактор рецензенттерди табат, аларга жөнөтөт, алардын комментарийин келет, алып келип өзүндай эме кылат, талдап чыгат, анан сиздерге жөнөтөт, сиздер кайра иштеп чыгасыздар. Ошентип 1 жыл оңой эле өтүп кетет. Ошондуктан жанагы 2 айдын 2 жуманын ичинде мен журналымды чыгарып коем, макаламды чыгарып коем дегендер, булардан этият болуңуздар. Анан эме Сайкал айым, Канадада мен окуган жерде, докторантурада бир дагы публикация кыласың деген талап жок.
Emnege? Publikasyаны siz jumuşka ornaşkanda publikasyаңызды көргөзөсүz. Ilimi doktor диссертацияңыз зачитасында, анда эгер publikasyаңыз болсо, жетекчи молодец деп коет. Бирок андан башка пайдасы жок. Анан жумушка орношоюн дегенде ошол публикациясынын пайдасы бар. Бирок Казакстандын мамлекеттик окуу жайларында жети публикация болсун деген эме бар. Бул эми жанагы гибрид болду окшойт, мурдагы система менен жаңы системасын гибрид кылышты да. Рахмат, Дүйшөн Алиевич. Мен азыр аспиранттарда суроолорун ойлонуп бар. Менде бир ошол суроо пайда болуп калды да. Мен бая сиздин ошол эмгектериңиз жөнүндө ушкай айтып кеттим. Ошол бир эмгегиңизде ошол Кыргызстандагы публикациялардын сапатын жамааттык рецензирлөө менен жакшыртуу деген абдан маанилүү эмгегиңиз бар экен. Мына ошол жөнүндө кыскача айта кетсеңиз, бул биз үчүн абдан маанилүү, анан пайдалуу болмок. Жанагы коллегиальныйбы? Коллективдүү рецензирлөө, жамааттык рецензирлөө маселесин. Огоно дагы ошо Кыргызстандагы публикацияны деген эмгегиңиз чыккан экен да? Ооба. Муну как раз мен Сайкал айымдын да суроосу менен уланып эле ошол эле суроо экен. Мына мурдагы чоң агайларыбыз, эжекелерибиз мени жалган айтырбаса керек. Мурдагы макаланы жөнөтөрдүн алдын аны кафедрада талкуулоочу. Баардыгы талкуулап, кафедрада анан макул ушу макалаңды жөнөт деп туруп, мындай коллегалардын сынагынан өтөт эле да. Сапаттын бир эмеси бар эле. Сапатка жетүүчү илим макалабыздын сапатын оңдоочу бир механизм бар эле да. Кийинки учурда ушул жок болуп кетти. Азыр ар кимибиз өзүбүз жөнөтүп атабыз да. Бирок биз коллегиальный деген жанагы англисчеден ошентип которуп калган окшойбуз, жанагы орусчасына которуп койгон окшойбуз. Бул кадимки деле peer review. Peer review дегенде аны редактор таап туруп, ушул тармакта иштеген адистерге жөнөтөт. Бирок сиздин атыңыз, сиздин бекитип коюп туруп, макала бул кимдики экенин билдирбей жөнөтөт. Мөөнөт берип, ошолордон суранып, критерия менен баалап бер дейт да. Анан коллегалар дагы эме кылышат. Бирок кызык жери Кыргызстанда билген агайлар ынайбы, эжекелер ынайбы. Буну чет өлкөлүк журналдар суранса, илимпоздор акысыз бекер рецензия жүргүзүшөт. Эмне үчүн рецензия жүргүзөт? Себеби мен көбүнчө рецензия жүргүзөм, себеби макаланы өтө кызык. Ал макала жарыя боло элек деп мен окуп коюп атам да. Ошондуктан баягы илим публикация боло элек деп окуп коюп атам да. Баягы ушу чет өлкөдөгү журналдардагы публикациянын бир жаман жагы 1,5 жыл, 2 жылда чыгат дагы сиздин изилдөөңүз чыкканга чейин бир аз эскирип калат да. Кээ бир билимдерге, кээ бир илим тармагында бул маселе эмес. Бирок Кыргызстандагы мисалы үчүн political science, саясат таануу жагында 2 жылда кандай өзгөрүүлөр болуп атат биз билип атабыз да. Ошол илимпоздорго кыйын болуп калат, себеби көптөгөн өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Рахмат жөн. Сурооңуздар болсо, бере берсеңиздер. Агай Исмаилова Фатима, биринчи жылдын аспирантымын. Чоң рахмат сизге өтө информативдүү лекция үчүн. Мен суроом мына изилдөө боюнча болот. Азыр бизге слайдта көрсөткөнүңүздө сбор данных деген информация бердиңиз. Ошонун ичинде где-то 6-7 бити болду, опрос, наблюдение, интервью депчи. Ошолорду бир жакшы изилдөө жүргүзүш үчүн несколько комбинировать этип колдонсок болобу ошол изилдөөлөрдү? Анан болбосо приоритетин кайсыга беришибиз керек? Эң сонун суроо. Бул сбор данных дегенде да баягы жанагы бир адашуулар болду го. Сбор данныхты мен турмес которгондо турмес болуп калат окшойт жана сбор данныхта. Бул сбор данныхты жанагы өзүңүздөр инструменттерди эме кылып туруп, баягы респондент дейбизби, маалымат берүүчү адамдан маалымат топтоп атканды айтабыз да, сбор данных. Буну мен айткан интервью, опрос, жанагы анкета, ушулардын наблюдение, байкоо баардыгы жакшы. Бирок баардыгы изилдөөдө ар бирин колдонуштун кажети жок. Өзүңүз тандайсыз, өзүңүз түшүндүрүп беришиңиз керек. Бирок ошол эле учурда эгер бир инструмент менен жүргүзгөндө дагы эгер изилдөөңүз өтө мындай ар тараптан болбой калса, 2 же 3-өнү кошо колдонгонуңуз да максатка ылайыктуу болуп калат да. Мисалы үчүн мен өзүм эң жакын көргөн инструменттерим 2. Бул интервью жүргүзөм дагы. Интервьюдан кийин жекече бир 5-3-4 адам менен бир жолу интервью эмес, алар менен 2-3 жолдон интервью жүргүзөм. Эмнеге? Алардын түшүндүгүн, полностью тереңине чейин маселени изилдейм. Бирок 3 гана адам менен сүйлөшкөндүктөн баягы ахват аз болуп калган үчүн мен фокус группадагы уюштура коем. Ошол эле типтеги адамдар менен кийин жолугам дагы 10 адам, 20 адам алар менен мындай группада фокус группа жүргүзүп туруп, баягы мен жеке адамдардан тапкан интервьюдагы негизги тапкан нерселер менен силер эмне деп ойлойсуңар, могу жөнүндө эмне деп ойлойсуңар деп туруп, баягылардын да пикирин угуп алам. Эмне үчүн? Себеби баягы 3 адам, мен интервью алган адам, алар уникальный адам болушу мүмкүн да, алар эч
эч ким ойлогондой башкача ойлошу мүмкүн. А берки 10-20 адам менен сүйлөшкөндө мен ошолордун пикири канчалык бири бирине окшоп атат, бири биринин сөздөрүн толуктап турат деп туруп ушинтип эме кылам, кошумчалап кылам. Буну дагы бир нерсеси, изимде бир термин бар. Кааласаңыз жазып алсаңыз болот, бул triangulation деп. Триангуляция. Сиз көптөгөн ар кандай инструментти колдонсоңуз, сиздин кийин тапкан маалыматыңыз более достоверный болот, валидносы жакшыраак болот. Себеби сиз ар кандай булактардан токтоп атасыздар. Ошол учурда адамдарды да ар кандай адамдардан алсаңыз, бунуңуз дагы сиздин баягы адамдар кийинчерээк сиздин изилдөөңүздүн жыйынтыгын азыраак сындайт да. Себеби сиз мисалы үчүн бир окуу жайга барсак, ошол окуу жайда вообще жакшы нерсени көрбөгөн бир негатив адам менен атайын барып ошодон интервью алган болсоңуз, ошонун ою менен сиз ошол окуу жай вообще эле катастрофа окуу жай деп пикир кыласыз да. Ошондой болбош үчүн выборкада дагы аябай жакшы кылдаттык менен выборка кылыш керек болот. Андай адамды деле кошуп, бирок башкача ар кандай ойдогу адамдарды кошсоңор, ошондо максатка ылайык болот. Бирок кээ бир мындай мен журналисттер досторума аябай тийишем, кээ бир журналист досторубуз ошондой кылат да. Атайын жанагы эң эле баягы жамандай турган адамды барып табат дагы ошодон эле маалымат эме алат. А сиз илимпозсуз, сиз андай кылбайсыз. Сиз ушул мындай реальный картинаны көрүшкө аракет кыласыз. Анын үчүн триангуляция жардам берет. Сиз айткан ар кандай инструменттер жардам берет. Эң сонун суроо болду. Рахмат чоң. Дагы кимде суроо бар? Бере бериңиздер. Амансыздарбы? Менде суроо бар. Мен атым Аида, Венгриядан чыгып атам. Экинчи PhD студентмин. Кичине токтолуп кирип калдым. Көп эме болгондуктан. Мен суроом мындай. Каерден кирип атасың? Мен кесибим Regional Development, регионду өнүктүрүү. Магистратурам Кореядан болчу, айылдарды өнүктүрүү боюнча. Чыкпаса керек. Учурда 2 жылдан бери статья жазып атам, айылдарды өнүктүрүү, ашар жолун кантип колдонсо болот. Азыр биздин тарапта жакшы иш жүрүп атат. Менде бир суроо агай. Бизде Кыргызстанда интервью сиздин презентацияңызды көрбөй калдым. Мамлекеттик органдардан маалымат алуу өтө кыйынчылыкка туруп атат. Мен кат түрүндө жазам, мага ушул жаатта эме бересизби, маалымат десем, ал сен ким болосуң? Биздин информацияны Сен кыскартыш үчүн сентябрда чет документ мамлекетте кылышың керек чыгарып да. берсең кандай деп бизде түшүнбөстүктөр өтө көп. Тем более жанагы айыл өкмөт, мэрия Комиссиядан билесиң да, комиссияда ошо башкача ойдо кетет. Ошого кандай кылып подход кылса болот? Ошо кичине жардам бере аласызбы, ошону совет бере аласызбы? Рахмат. Ким аты? Аябай. Чоң рахмат. Аида кызыбыз атайын Венгриядан чыгып атканыңызга чоң рахмат. Анан ошол Венгрияда жүрсөңүз дагы Кыргызстанда өтө маанилүү бир маселеге токтолуп ушуну изилдөө жүргүзөм дейткенсиз. Кээ бирде ушул ашар биздеги ашар бул волонтерство да. Ашарды мындай кээ бирде айтпай калабыз да, анын маанисин, элдерге болгон пайдасын айтпай калабыз. Ушул жөнүндө сонун изилдөө жүргүзүп берсеңиз аябай жакшы болот. Демек кыргыздар баардыгы эле кыргызстандыктар өзүнчө эле өзүмчүлдөр экен эмес, керек болсо коло кошунуга, досторуна барып ашар кылып жардам берет. Ушундай волонтерство да бар деп ушуну көргөзүп берсеңиз мыкты болот. Ал эми маалымат бербеген дегениңиз туура эле. Биздеги жанагы структура ушундай да, иерархия бар да. Мисалы үчүн айыл өкмөтүнө барсаңыз, айыл өкмөтүнөн жогорку турган инстанция бар, андан жогорку инстанция бар. Ошол бири-бирине кыла берет. Тем более сиз чет өлкөдөгү жүргөн илимпоз болом деп атасыз да, азыркы эмеде, Венгрияда. Анын үчүн мен өзүмдүн башым тажрыйбамдан айтып өтсөм, Канадада окуп жүргөндө мен Кыргызстанга келип изилдөө жүргүздүм. Ошол учурда кээ бир мындай эмени дагы айтайын, расмий протокол дагы түзүп койсоңуз ошо максатка ылайыктуу болот да. Мисалы үчүн атайын жетекчиңиздин жардамы менен болгону жакшы го. Жетекчиңиз сонун кылып кат жазып, сиз кимсиз, эмнеден теманы изилдеп атасыз, анан ушул изилдөөңүз эмне максаты эмне болот, келечекте эмне кылат, кимге эч кимге зыяны тийбейби? Ошол катты сиз кыргызча, орусчага сонун кылып которуп туруп, анан керек болсо Бишкекте отурган жанагы аткаминерлерге да берип жөнөтүп, жанагы эмелер аркылуу, аларга түшүндүрүүчү адамдар аркылуу, же сиз тааныган жанагы депутаттар аркылуу, бирөөлөр аркылуу жеткизип, менин изилдөөм кайра пайдалуу болот. Керек болсо Кыргызстанга пайдалуу болот. Ушуну мен уруксат алып бериңизчи деп туруп, баягы ошол кайсы министрлик аркылуу мындай уруксат алып алсаңыздар, анан бул кат сиздерге эме гана берет да. Жанагы кайда барсаңыз дагы изилдөө жүргүзүүңүзгө боло берет. Жана айыл өкмөтүнө барганда дагы мен муну Бишкектен уруксат алып келдим, коркпоңуздар. Бул закондуу, мыйзачөнөмдүү изилдөө деп туруп айтасыздар. Анан дагы бирөөсү
Агай, ошол агай, 1 минут, агай, 1 изилдөөнүккө минут. уруксат алуу өтө кыйын болот да, кээдечи адамдар түшүнбөй, коркуп берет. Супервайзер берсин деп атасызбы ошондо? Болсо, я, Супервайзер кат жазып берсе деп атасызбы агай? бир жолу эгер сиздин изилдөөңүз супервайзер, эгер докторский изилдөө болсо, жетекчиңиз атайын жазып берген кат болсочу, ошону алып барып, ана өзүңүздү эле жактабай кылып жазып, бирок жетекчиңиз да жазып берсе кепилдик болот да. Ооба, сонун. Бул эме экен, бул көрүнгөн журналист эмес экен, биздин күнөөбүздү издеген адам эмес экен деп туруп, сизге илимпоз катары ишеним болот да. Ооба, рахмат чоң агай, рахмат. Рахмат чоң. Айда сизби? Мен агай мен. Жакшы, рахмат. Рахмат. Айда сизге рахмат. Ушул Венгриядан келип, ушу биздин вебинарга кош келипсиз. Дагы буюрса байланышып турабыз. Дагы кимиңиздерде суроо бар? Сиздер суроону ойлонгуча менде дагы бир суроо пайда болуп калды. Урматтуу аспиранттар, урматтуу кесиптештер, суроолоруңуздарды ойлонуп турсаңыздар, азыр жалпы эле пикирлешсек, менде мындай бар. Дүйшөн мырза, ушул Казакстандын илим системасында ушул илимий изилдөөлөрдүн прикладдык жагы кандай каралып атат? Колдонуучулугу, өндүрүшкө, жалпы эле ошол мамлекетти өнүктүрүүдө ушу прикладдык илимий изилдөө иштери кандай жүрүп атат? Бул бир. Анан экинчиси, ушу сиздерде илимди колдоо үчүн долбоорлор, мамлекет тарабынан кандай долбоорлор жүргүзүлөт жана алардын ошондой жалпы көлөмү кандай болот? Рахмат. Аябай жакшы. Эжеке, биринчи сурооңузду мен кээ бир жерлерин угулбай калды, ошого билишимче аракет кылайын. Биринчи суроо мындай агай. Ошол илимий изилдөө иштеринин колдонуучулугу дедим да, прикладдык жагы кандай болуп атат? Негизи ошол мамлекетти өнүктүрүүдө. Албетте, эгер бул техникалык илимдер болсо, медицина илимдери болсо, прикладдык жагы түздөн түзүлө мындай аны ишке ашыруу үчүн атайын ал изилдөөнү патенттешкенден кийин дагы аны мындай коммерческий проект кылып долбоорду. Эгер сиздин илимий изилдөөңүз аябай мындай жакшы мааниде жазылган болсо, аны ишке ашырууга дагы атайын акчалар берилет. Коммерциализация научный проект деген долбоорлор бар. Ал эми башка эгер мындай жанагы прикладдыкка кыйыныраак башка коомдук илимдер, социалдык илимдер болсо дагы, же болбосо билим берүү болсо деле, баардык илимий изилдөөдө көбүнчө биз аягында мындай деп коебуз. Илимий изилдөөңүздүн саясий, практикалык саясий маанилүүлүгү, пайдасы же практикалык маанилүүлүгү тууралуу айтабыз да, ошону жанагы илимпоз өзү түшүндүрүп жазып бериш керек да. Менин изилдөөм ушу билим берүүдө болсо саясатка кандай таасир берет, саясаттагы эмне деген маселе өздөрү жазып изилдөөнүн жыйынтыгын чыгарат, бирок аны окуган адамдар ишке ашырат. Ол докторант же болбосо биздин докторант өзү ишке ашырууга милдеттүү кылбайбыз да. Аны керектүү адамдар ал конференцияга чыгып сүйлөсө, ошол адамдар угуп туруп кийин аны колдонушу мүмкүн. Ал эми жанагы сиздин экинчи абдан маанилүү сурооңуз, стимулирование кылып туруп илимпоздорду Казакстанда бир жакшы иштер болуп атат. Менимче ушу 5-6 жылдан бери бул жерде ачык каржылоо, илимий долбоорлорду каржылоо үчүн ачык түрдө конкурстар, $10,000 тегерегинде андан деле көп конкурстар уюштуруп турат. Бул министрлик, билим берүү министрлиги жүргүзөт дагы. Ага Казакстандын ар бир окуу жайынан окутуучулар катыша алат да. Эгер ошондо ачык конкурс болуп туруп баары катышканга байланыштуу, эгер утпай калган болсо, ушун долбоорду жакшы жазышыбыз керек экен. Мен интервьюну үйрөнүп алышым керек экен. Ушу утуп алган болсом, 3 жыл ушу долбоорду мен иштеп, өзүм публикация кылам деп туруп, көп ушуга кызыгып туруп, ошол илимий изилдөөнүн алдыга жылышына ушул мамлекеттен бөлүнгөн каржылоо дагы аябай пайда келтирип атат да. Бизде мисалы үчүн ушул жагы бир аз аксап турат. Эгер мамлекеттен стимул кылыш үчүн илимпоздорду ана өзүңүздөр ушу грантты утуп алып, грант ишке ашырыңыздарчы десе кандай жакшы болот эле да. Эми мен иштеген учурда Кыргызстанда бир 6 жыл иштегем. Ошол учурда биздин кафедрада изилдөөбүз өзүбүз жүргүзөт элек. Но көбүнчө бул формальность үчүн гана эле. Публикация болсо жөнүндө отчет үчүн, бирок отчеттон ары жагы болбой калат. Аны дагы эч ким деле каржылабайт эле. Ошондуктан илимпоздорго өтө чоң стимул болот. Биз дагы ошол каржы жагын дагы карап берсек, араңыздардан мисалы үчүн 3 илимпоз чогулуп туруп, кел ушул темадагы мен изилдөө жүргүзөйүн деп туруп грантка тапшырса, утуп алса, анан башкалар дагы силер кантип уттуңар, биз дагы ушинтип жазалы деп туруп, мындай алдыга жылыш болот эле деген ойдомун да. Рахмат чоң. Абдан толук жооп бердиңиз. Суроолор бере берсеңиздер, дагы кимде суроо бар? Агай, хорошо.